Bizim Masa Balдар Bilim Borboru 2004-жылы түзүлгөн. Биринчи 1987 жыл бул 4 орундуу сайды клуб ачылган. Андан кийин сайды бузулгандан кийин анан Мээрим фонду болуп калган. Мээрим фонду болгондон кийин бизде Абдыгайым Айчүрек деген эжекебиз болгон. Анан ушул эжекебиз бул жерди жандандырып Мээрим фонду кылып ачкан. Анан 2004-жылы сайыз бузулгандан кийин бул жер Нокен райондук Балдар Билим Борбору болуп калды. Ошол 2004-жылдан бери бул жер иштеп атат. Зданиясы кичине эскирээк, бирок мугалимдер өтө жаңычыл иштеп жатышат. Бизде 12 группа иштейт азыркы учурда, 12 ирим. 12 ирим иштейт. Ар бир группада иримде 3 группа бар. Алар алтын түйүн току ирими бар, кол өнөрчүлүк ирими бар, өнөрчү ирими бар, 3 ирим бар. Англис тилден 2, анан орус тили 1, комуз ирими бар, тоз коргол жана шахмат ирими бар, би ирими бар, сүрөт иримдер бар да. Баары 12 ирим иштейт. Мугалимдер бар, жаш, жаңыча иштеген мугалимдер. Ушул зданияда көптөн бери иштешет. Баардыгы бири-бирине ынтымактуу мугалимдер. Балдар дагы аябай жакшы келип жатат. Ар бир группада 3 группа бар, ар бир иримде. Ал бир группада 12ден 15ке чейин окуучулар келет. Ошондо бир иримге 36-40ка чейин окуучулар келишет. Азыр мен өзүм алтын түйүн току иримде иштеймин. Азыркы учурларда балдар жакшы келип жатат. Мен алдыга койгон максатым ушул жерди жандандырып, жакшы нерселерди жараткым келет. Мен көбүрөөк басым жасаганым ушул кол өнөрчүлүккө көбүрөөк басым жасаймын. Себеби мен өзүм кызыгамын кол өнөрчүлүккө. Токуганды жакшы көрөмүн, шырдак жасаганды жакшы көрөмүн. Мындай жоктон бар кылып жакшы нерселерди изилденип, ойлоп тапканды жакшы көрөм да. Анан азыркы учурда алтын түйүн току ириминде биз көбүрөөк ушул кийиздер менен иштеп жатабыз. 3 ирим дагы кийиз алып, кийизден оймолорду, шырдактарды жасаганды, мондай пануларды жасагандарды окуучуларга үйрөтүп жатабыз. Ошондой эле мындай кылып чайниктин түбүнө кое турган тегерекчелерди жасатып, бул да баары кийизден жасалган буюмдар. Мындай кылып жасатып жатабыз. Анан жип боюнча дагы мындай кылып туруп көп жасап, буларды дагы биз окуучулардын мээнети менен жасалган баарысы. Жасалган бул чайниктин түбүнө койгучтарды сатыкка коебуз деп атабыз. Биз ушул сатыкка коюлганда көбүрөөк баягы кол өнөрчүлүккө кызыккан ата-энелерден баягы бешик тойго апарган мезгилде ушунан 30-40 заказ берип жатат. Ошоларды токутуп туруп биз ошо заказын алып, балдардын кичине болсо дагы баягы кызыктыруу же болбосо ушул кеткен жиптин акчасына ушу чыгарып кичине кызыктырып жатабыз да. Ушул мына токугандары окуучулардын баары жасагандары. Анан негизгисинен ошол балдарды кызыктырып сатуу жагы да болуп атат атпайсызбы? Мисалы үчүн бир буюмду окуучу жасап, кайра көргөзмөгө коюп, ошону саткандан кийин каражат кайра эле ошол окуучунун кийинки окууга керектүү нерселерин алууга жумшалат да туурабы? Ошондой болуп атат. Биз көбүрөөк буга эмнелер кетет? Буларга көбүрөөк торине кетет, жип кетет, түрдүү түстөгү жиптер кетет да. Ошо өзү каржылап, мына жиптерине токуган торинелерине кичине чыгарып алыш керек болуп атат да. Ошол ушулардын нелери. Анан мына кийиздер дагы, жасалган кийиздер дагы жасап, кыргыздын улуттук оймолорун, нелерин жасаганды үйрөтүп атабыз. Папиктерди кантип чыгарат, ошол боюнча баарын жасатышынды үйрөтүп атабыз ушуларгачы. Окуучулардан негизгисинен баягы бир токуу жана кийиз менен иштөөдөн тышкары дагы сайма барбы? Анткени бул жерде буюмдарда сайманы көрөт, кол сайма дагы бар экен. Ооба.
ошондо сайманын кайсы түрлөрүн окуучулар үйрөнүп жатат? Сайманын биз кайсы сайман? Кол сайма экен астыңкы. Баштадык. Бул үйрөтүп атканыбыз кийиздин бетине бул чынжыр сайма деп коет. Бул биз баягы түштүк жеринде болгон үчүн баягы мистенин сүрөтүн биринчи мистенин сүрөтүн тартып алып туруп анан сыртынан баягы зынчыр сайманы кылып туруп эми түз беребиз буга дагы. Анан бул жерге пахтанын сүрөтүн коебуз деп атабыз. Пахтаны коюп туруп бул жерге сайдырып кыргызды, мисте өзүбүздүн өскөн. Анан эме пахталарды. Анан көбүрөөк биз буудайды, пахтаны чүрүүбүз келип атат. Түштүк жергесинде жашаган үчүн көбүрөөк бизде ушу пахта, буудайлар көбүрөөк эгилген үчүн. Ушул